Мен Султанов Айбек, кесибим зергер, 88-жылдан бeri иштейм. Кесипти мен өзүм жакшы көргөндүгүмдөн ушунча жыл иштеп келатам. Бул кесипти өзүм жакшы көрөм. Өзүм сүйгөн кесибим. Бунун ортосуна ар кандай жумуштар чыкты, бирок мен өзүм бул кесипти жакшы көргөнүнө байланыштуу ушул күнгө чейин ушул кесипти аркалап келем. Сүрөтчү болом, мен скульптор болом деп ойлочумун кичинекейимде. Сүрөткө жөндөм болгонуна байланыштуу. Атам да уста болгонуна ошондой болчу керек жөндөм. Анан бияка келгенде эми Аллахтын буйругу ошондой экен да. Мен бу жерде живописке, скульптурага өтпөй калдым да окууда. Анан бу да месте болуп калып, ошол жерде бир агай ушуга эле окубайсыңбы? Бул зергерчилик, айылга барганда така жасайсың, ашык жасайсың. Иш бар да айыл деле сонун болот бул дегенден мейли. Бирок ошол киргенде эле балдар бир буюм жасагачы мен 3-4 буюм жасачумун да. Бирдеме агай мурда окудуң беле деп таң калчу. Жок десем. Анан бирөөнү өгөлөп отуруп балдарга 4-тү 5-ти жасап иштешим да. Көрсө азыр айтып атат да, кээ бир жеңелерим деле айтат да, сиз кичинекей кезиңизде эле бизге алиги 16-гильзадан обручалка кылып берчүң өгөлөп деп атпайбы? Аны мен не помню. Күмүш өзү касиеттүү зат болгондугуна байланыштуу бизде апалар, аталар буну колдонуп келген негизи. Анан азыркы доорго чейин бул илгерки колдонулганы байланыштуу ушул убакка чейин күмүштү кыргыз эли көп баалап, көп колдонобуз. Бунун өтө өзүнчө бир башка баалуу металлдарга караганда бул күмүштүн касиеттүүлүгү өтө күчтүү. Эскизди чызасың, жасап атканда башка жаңы идеялар келип калат да. Эскизде чызып атканда келбеши мүмкүн, а буюмдун өзүн көрүп баштаганда бул уже башка ой пайда болот да, бул жерде мындай кош керек экен деп сүрөттө чыкпаган, жасап атканда дагы өзгөрүүлөр пайда болуп калат. Кээде жасаганың ашыкча болуп калат. Эскиздегилер ашыкча болуп калат, жасап атканда көп нерсеси кошулбай калат. Кээ бир жумуштарды биз байлап жасайбыз. Себеби чоң комплекттерди көп убакыт талап кылат. Анан ошого ылайык дагы баратканда дагы кичине өзгөрүүлөр да пайда болушу мүмкүн. Ошол себептүү кичине чозулат. Буйрутмаларды мурда ошол теманы алабыз да, алгандан кийин буну 1-2 күн өзү ошол туурасында ойлонуп барсаң, балким жолдон жолугат, балким бир
нерседен чыгат. Буну акырын баштаардан мурда 1-2 жума бул ошол тема боюнча оюңда жүрөт да, анан ошо боюнча бир эргүү келет да, ушундай бир жасалган ушундай кылсам го деп ошол моментте бир жагын чызасың, эки жагын тартасың, ошентип отуруп анан чогулат да өзүнчө. Акыры бир күндө жаралбайт бул нерсе. Акырдан ушинтип келет да. Буйрутма берип аткан адамдын ал өзүнүн пикири менен келет да, мондай нерсе жасайт элем деп. Ал айткан кишинин дагы ал зергер болбогондон кийин алар дагы бир мындай кемчилдик менен ойлонот да. Ошол мен мындай жасайт элем дегендердин кээ бири ага ташы туура келбеши мүмкүн, формасы туура келбеши мүмкүн. Ошону буйрутма берүүчү кишилер менен биз аны ортодо кайра бир сыйра сүйлөшөбүз да. Буну кандай кылганын, кимге кандай жагат турганын, анан бул ага жакшы отурбай калабы же жакшы отурабы, ошолордон бери кеңешип, анан эскизин чызып кеңешип, анан ушул болду, ушул мага жакты десе, анан баштайбыз. Жумуш башталат да. Ага чейин ал кардалар алиги мындай сырттан ойлонуп келет да, мен мындай эле кылсам дейт. Алар айткандай болбошу мүмкүн да. Бул деген нерсе бирөө жасап койгондон кийин оңой көрүнө берет, бирок мунун ичинде ар бир өзүнүн немелери бар да. Тонкость дегендей. Анан кээ бирлери кубанганда ушундай мен күтпөдүм эле, мындай бир өзгөчө өтө укмуш чыгыптыр деп деген сайын биз бирөөгө жакшылык кылгандын артында сен өзүң дагы адан рахат аласың да. Адам алиги биз бирөөгө жакшылык кылсаң өзүң ошонун жакшылыгын сезесиң го. Ошондой кардар эгер канчалык деңгээлде алар ыраазы болсо жакшы да, приятно. Өзүм билемдик менен баштасак анда бир тараптуу болуп калат дагы. Ал кардарга да жакпай калышат, анан өзүң дагы мына көңүлүң төп келбесе жумушту башташ зарылчылыгы жок да. Кесип тандоодо кесипти мага бул мен өкүнбөйм. Кээ бирлери кечээ айттык го, 18 жыл мектепте окуп, анан кийин ата энелердин сунушу менен 22-ге чыгып 5 жыл институтта окугандан кийин анан бул менин кесибим эмес экен деп анан жактырбай издеп жүрүп анан жаш өтүп кетип атпайбы. А мен бала кезден эле мен Алла Таала адаштырбады да. Ушул кесипти берди зергерчиликти. Ошон үчүн мен дагы башка жака тайганым жок да. Ушунун артынан эле келе атам. Бунун артынан иш болбой калат, болуп калат, ар кандай болот. Бирок ушул кесиптен эле келе атам. Бул өлө сонун кесип. Мен өзүм жакшы көрөм, мындан тажабайм. Анан көңүл бурам да, мунан изденип өтө сонун кесип. Бул зергерчилик акчага, дүйнөгө, атак-таңга байланбайт. Бул кесип ичке жана татаал болгондугуна байланыштуу өтө сабырдуулукту, эрктүүлүктү талап кылат. Кээде мамлекетибизден сырткары бөтөн өлкөлөрдө жүргөндө өзүбүздүн кийиз буюмдарды, улуттук зер буюмдарды көрүп калсак, шунчалык өзүнө жылуулук касиети менен өзүнө тартып турат.